Мамбетов улуу жазуучу, Кыргыз Республикасынын туңгуч баатыры. Жада калса, кыргыз адабиятындагы туңгуч романдын дагы автору Түгөлбай Сыдыкбеков жазгандай 1000 жыл жашаган инсан эле. Анткени ал кыргыз жерин орус падышачылыгы өзүнүн колониясына айлантып, карапайым элдин жашоосу мурда болуп көрбөгөндөй кедейчиликтин сазына баткан. 1907 жылы төрөлүп, кийин 16 жылы өркүн окуялар менен коштолгон улуу көтөрүлүшкө кыргыз жеринде совет бийлигинин орношундагы тарыхый окуялардын күбөсү. Кийин Кыргызстан алгач тоолуу облус, автономиялуу облус жана республика болгон жылдары алгач Оренбург, кийин Москвадагы Тимирязев академиясында билим алган. Өмүр таржымалындагы ошол орошон окуялар тууралуу мурдагы чыгарылышыбызда сөз болгон эле. Эми болсо ошол даңктуу өмүр тууралуу сөздү улайлы. Эзелтен элибизде эл башы болгончо суу башы бол дешет. Ооба, бул керемет сөздө күндүр түндүр сөз кылчу учу кыйырсыз философия камтылган. Анын сыңарындай Болот Мамбетовдун тагдырына дагы эл башы болуу эмес, суу башы болуу бактысы буйруган тура. Дегеним, ал өмүр бою какыраган жерлерди азыркыга чейин жемишин берип келе жаткан жашыл бактар менен миллиондогон тонна түшүм берчү эгин талааларына айландыруу миссиясын аткарып өттү. Ал элдин турмушун жакшыртуунун, бардар жашоого жетелечү, камсыздачу жетекчинин бийик үлгүсү. Анын замандашы, жетекчиси да болгон Исхак Разаковдун өлбөй калуунун жолу барбы? Ооба, албетте бар. Ал эмгек гана адамды түбөлүп жашатат деп айткан сөзү бар. Ал эми Болот Мамбетов өкмөттү жетектеген жылдары республикага баш чолугон дагы бир улуу инсан Турдакун Усубалиев болсо, мекенди сүйүүдө куру сөздөр аздык кылат. Андай сезимди улуу иштер менен далилдөө зарыл деген. Анын сыңарындай Болот Мамбетов дагы элиге, мекенге болгон сүйүүсүн улуу иштер менен далилдеп, эл жерине өтөгөн зор эмгеги менен түбөлүк жашап калды. Ошондой орошон улуу иштердин чыйыры 1935 жылы Жети-Өгүздөгү райондук жер суу чарба башкармалыгында инженерликтен башталган. Институтты бүтүп, анан жерге анда министерстводо комиссариат дешеген. Комиссариат болсо жер боюнча комиссариатка келиптир. Андай жогорку билимдүү эч ким жок экен ошол кезде. Анан сен министерстводо иштейсиң дептир. Жок, мен министерстводо иштебейм, мен өндүрүштө иштешим керек деп Жети-Өгүзгө барып, УОСко начальник главный инженер болуп иштептир. 16 ай иштептир ошол жерде. 16 айда ал үйгө ким келип кеткенин жазбайт шараба. Ошол жерден bir kanalды бүтүрүптүр сразу. Бир 1937 жыл Кыргызстанда биринчи улуттун каймактары баштаган миңдеген баардык деңгээлдеги жетекчилерди кармоо, камоо, атууга өкүм кылуу, бир сөз менен айтканда репрессия деген жүрөк титиреткен окуялар менен элдин эсинде калган. Бирок тагдырдын буйругу менен Болот Мамбетов ошол карагашадан аман калган. Бул жылы жаш инженер Жети-Өгүздөгү ишти илгерилеткен ийгиликтеринен кийин республикалар аралык Арван-Буура системалык ирригациялык башкармалыктын башчысы болуп, Ошо облусуна которулган эле.
ал кезде кир обком экен, республика боллек экен, обком экенбин. Анан обкомдун чечими менен ошо 16 айдан кийин Ошко которуптур, Акмуравский управлениеге которуптур. Ошол жерге главный инженер болуп барганда, ал жерде 14 Кыргыз Республикасынын району, 3 Өзбекстан району, 17 райондун суусун тейлеген район экен да. Анан ал жерге барып, ал жерде да жакшы иштеп, анан эми ал болот жөнүндө ошол 39-жылы чыккан Советская Киргизияда мен ал көчүрүп архивден алдым. Анда ошондо ошол бир корреспондент жазыптыр, ошол 39-жылы канча эмгек кылганын, выставкага бара турганын, 40-жылга даярдап атканын, 40 инженерди алып келип иштетип, канча бир гектарларды өсүрүп атканын жазыптыр. Айрыкча жанагы таш ийип жазат да ошондо. Мен жаңыдан иштеп жүрдүм эле дейт, райком секретары болуп, облспком председатель болуп дейт. Анан жанагы Кара Дарыя киргенде Сузакта элдердин жүрөгүн алчы дейт. Элдер түнөчү эмес, талага барчы дейт. Анан ошону Болот Мамбетов ошо каналды бүтүргөн экен. Ошол жер куураган, жылан, чычкандар ойноп жүргөн жерге аз гүлдөгөн эгиндер өсүп, элдин курсагы тоюп, ошол элдердин баары ушу болоттун өмүрү узун болсун деп тилеп жүргөнүн уккам деп жазат. 6 киши ардагерлердин председатель болуп жүрүп өлдү, ал Ленин орденин алган кыйын киши болчу, Ош боюнча мыкты киши болчу. Анан жанагы Кожомкулов, Асан Кожомкулов деген болгон, министр водного хозяйства. Ал да канча ушу жана суу сактагычтар, Токтогул суу сактагычы, дагы Толгон Токой суу сактагычтардын баары ошол Болот Мамбеттин түшүндө башталып калыптыр да. 30-жылдары Сталиндин кадрлар баарын чечет, жаштарга баардык жерде жол ачык деген ураандары жаңырып, жаш кадрларды бүткүлү Совет өлкөсүндө мамлекеттик кызматтарга тартуу иштери тездеген. Тажрыйбалуу адистерди гана көрсө, Сталиндин кадрлар баарын чечет деген урааны далы Болот Мамбетов сындуу инсандарга багытталган тура. Дегеним 1940-жылы Арабанда иштеп жаткан, келечектен көптү үмүттөндүргөн Мамбетовдун ийгиликтерин байкаган партия аны Фрунзедеги жогорку кызматка дайындаган. Анын борбордук комитеттеги ишмердүүлүгү улуу ата мекендик согуш жылдарына туш келди. Түз жүрүп, калыс сүйлөгөн, кичинемде орусча өскөн киши болчу да. Өзү Москвадан бүткөн. Адистиги мына мага жакын, суу чарбасы боюнча инженер гидротехник. Анан келип эле Бишкекке, Кыргызстанга жиберген соң райондук деңгээлде иштеп жүргөн. Жетөгүстө, анан Арабанда ошентип жүргөндө байкап калышат. Тагесте баягы Сталин 35-жылы кадр баарын чечет деген ураан чакырбады. Ошондо жөнөкөй кишилерден, байкалбаган кишилерден аябай көтөрүшкөндө. Мен ошол кезде 38-жылы шахтер болуп жүргөн, горсполком орнбасары болгон Төрөбай Кулашевди алып келип мамлекеттин башчысы кылышканда. Анан ошондой ошо райондо иштеп байкап калышып, ошо суу чарбада иштеп жүргөн кишини райондук деңгээлде түз алып келип ЦКнын секретары кылышат. 40-жылы. Бул 33 жашында экен да. Ошентип согуш жылдары толугу менен ЦКнын аппараты иштеген, ЦКнын секретары, андан ЦКнын секретарынын орунбасары деген кызмат болгон. Ошентип 45 жылга согуш жылдары ЦКда иштеп, ошол кезде иштерин баарын уюштуруп берген ишмердин бири ушул да. Анан Болот Мамбетов жана Ошто иштеп турганда 40-жылы 37-жылы барып 40-жылы ЦКнын секретары болуп которулуп келет экен. Секретар болуп келип, анан промышленность тейлептир. Анан промышленность тейлеп, анда кезде ошол эмнегедир ошол кезде жана Андреев деген ЦКнын секретары, анан Совминдин председатель Алексей Николаевич Косыгин менен тааныш болуп калгам дейт. Алар ошол экөө аябай колдочу экен.
1945 улуу жеңишке саналуу гана айлар калганда Болот Мамбетов Борбордук комитеттен Фрунзе шаардык жана облустук аткаруу комитетинин биринчи катчылыгына шайланган. Бул жылдары Ош Фрунзе шоссе жолу менен Фрунзе Рыбачи темир жолдорунун курулушу жүрүп жаткан. 1948 болсо Рыбачиге чейин жеткен темир жолдун курулушу аяктап, аны ачуу салтанатына ошол кезде жаңы гана Өзбек ССРинен келип иштеп жатканына 3 жыл толгон министрлер советинин төрагасы Исхак Разаков катышкан. Андан ошодон баягы байкап калып, агесте Фрунзе обком деген эми куштай күчтүү болчу да. Партия Фрунзе обком биринчи секретарь шайлап атышпайбы. Анан Вагап обком секретары Болотту ателе атырой секретардан бул Чүй облус Чүй обкому жок экен кезде. Чүй обкому түзүлүп, городской обком экөөнү бириктирип, ошо обкомдун биринчи секретары кылып дайындаптыр. Анан эми кээ бир кишилер эми сизге деп куттуктап келсе айттыр, жок, бул эптеп жаман облуска жиберип, мени жоготкон атат деп жооп бериптир. Бирок бир эле жылда Чүй облусун көтөрүп чыгыптыр. Кызылчадан биринчи орундарды алып көп болгондон кийин 1951 жыл болсо Болот Мамбетов Фрунзедеги биринчи катчылык кызматынан бошотулуп, Москвадагы партиялык мектепке окууга жиберилген. Совет мезгилинде жогорку кызмат адамдарын окуткан мындай мектептердин флагманы Москвада жайгашып, анда Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев, Султан Ибраимов баштаган бир катар мамлекеттик ишмерлер билим алышкан. 51-жылы Исхак Разаков биринчи секретарь шайланып калат СКга. Ошондо эмнеге байланышканын билбейм, бирок ошол Разаков келгенден кийин бул киши обком биринчи секретарь кызматынан кетиришет муну. Анан кетиришип Москвага окуу жөнөтүп коюшат. Ошо Москвада Сараковка деген окуу болчу. Партиялык мектепте Сараковка жыл сайын чоң кызматтан кеткен бир 40 кишини жыл сайын окучу да. Аны элдер Сараковканы Браковка деп койчу. Бракovat эткенде жөнөтүп. Ошого барат да, ошол жактан окуп келип, кайра Кыргызстанга келсе көп байкашпайт. Бул өзү суранып андан кийин. Ошол кезде 51-жылы жаңы обком, ЦК, крайкомдордун секретарларын даярдаган 2 жылдык окуу ачылыптыр Москвага. Мен ошого жибергиле деп суранып, 2 жыл очно барып, ошол жактан окуп, Москвадан бүтүп, Москвада окуп жүргөндө кандидаттыгын жактаптыр. Диссертациясын жактаптыр. Анан 2 китебин чыгарыптыр, 2 китептен библиотекада турат. Анан эми ошону өзүнүн айтып бергени боюнча да бир инженер жигиттин жазганы бар. Сиз депсе ошондо айттыр. Ошол окууну бүткөндө Москвадагына Ленинград обкомуна 2-чи секретарлыкка бөлүштүрүптүр муну. Анан аны угуп алып, анда Разаковго биринчи жок, бизге керек. Биз өзүбүзгө институт ачып атабыз. Институт водное хозяйствого директор кыл деп суранып кайрап келген экен. Анын институт водное хозяйство болуп турганда Москвадан министр сельского хозяйства чакыруу бериптир, мага келиңиз деп. Анда академияны башкарган Исак Оноевич экен. Ал Болот Мамбетовго барат да, институт директору уруксат сурап, Москвага барып келейин, анда чакыруу болот атат. Мен сизди жөн элеке институт директору болсоңуз берет элем уруксат. Сиз жоопту контролдо турган адамсыз, мен Разаковдон сурайын. Анан Разаков барса, уруксат берсе барасың дептир. Анан Разаков келсе сурап, Разаков эмнеге сурап атканын билип, анан министрде дагы сурап, биз институт директордон министр водное хозяйствону ачып атабыз. Ошого министр кылабыз деп дагы аяктан отказ бердирип, анан ал биринчи зам министр сельского хозяйстводан дагы барып суранып кайрап келиптир буяка. Академияда бир гана жыл иштөөгө жетишкен жетекчи көп өтпөй суу чарба министри кызматына чакырылган. Бул кызматта ал дээрлик 7 жыл иштеп, далай, канал жана суу сактагычтардын курулушунун башында туруу менен республиканын башкы мурабы аталды. Мисалы ошол бүгүнкү күндө мына
Орто Токой суу сактагычын айтсак болот. Бул азыркы күндө Болот Мамбетов атындагы суу сактагыч. Бул Кыргызстанда 500 гектарды, Казакстандын 70 гектарга чейинки жер сугат немелерин суарган. Андан кийин мынау чоң чүй каналынын курулушу, мына ошонун түздөн түз качкан, жана кетмен күрөктөрү менен бүтүрүлгөн. Анан мынагы Оштогу Папан суу сактагычы, Киров суу сактагычы, 30 адыр каналы, Оштогу Токтогул паркындагы жанагы Комсомол суу сактагычы, жанагы Талас суу сактагычы. Анан мынау биздин азыр жарык берип аткан, Кыргызстанды жарык кылып аткан Токтогул ГЭСинин плотинасын ушул иштеп чыккан. Бул деген негизи өзү ГЭСи боюнча илимпоз киши кандидаттык диссертациясын жактаган ушул боюнча. Тоодогу сууларды пайдалануу боюнча деген кандидаттык диссертациясы чыккан. 54-жылы кандидат деген наамды алган. Бир топ жанагы геология боюнча ошо геологдорду дагы мыкты тарбиялаган, мисалы ошолорго атайын мотивация берип турган. Суу чарба министрлигинде бир 6 жыл иштеп, аны ушуга келгенде бул биздин айыл чарбасын гүлдөтүүгө чоң шарт түзгөн ушу болду. Биздин Орто Азиянын шартында суу болбосо өмүр жок да, түшүм жок да. Суу баскан жер бизде аба ырайы кандай болсо жыл сайын мол жана туруктуу түшүм берип турат да, кепили да. Кайрак жерге караганда суу чарба, суу баскан жерлер 5-6 эсе түшүм көп берет. Айыл чарбасы өстүрүүнүн негизги шарты бул суу. Ушу маселени чечкен да уш. Мына ушул кишинин катышуусу менен жанакыл Нарыныс көлүнүн ортосунда турган Орто Токой суу сактагыч курулган. Бул өзү 1,5 миллиард кубка жакын суу бар. Бүт Сары өзүнүн чүйдө ошол суу менен камсыз кылып атпайбы? Ал бирок Казакстанга суу берип атпайбызбы? Бир 30-40%. Андан түштүккө барганда түштүктө бияктан ысык. Жана Папан суу сактагыч деген бар ошонун жанында. Ошону курдурган бул киши. Папан суу сактагыч менен Арабан, Кара суу, ушул районун баарын суу менен камсыз кылып пакта өстүргөнгө. Анан Баткенге барганды көрүптүр, Баткен чөл да эле. Ошо суу таптакыр жок жерге, тамчы сабаган жерге 4 гүл деген суу сактагычын мен баарын көрүп чыктым. Ушул убакыт жана айтчат. Андан тышкары бул киши жана биз сууну сакташ курган менен жөнөкөй арык менен жөнөтсөң, жарымы жерге сиңип кетип атпайбы жоголуп. Ошону байкап калып бул киши каналдар курду, ошонун баарын бетонго жаптырган да. Бетон менен курулган каналдар бир да пайыз суу кетпей түз эле барып туруп өсүмдүккө тиет да. Мына ушундай иштер кылып, кыскасы Кыргызстан суу чарбасын өстүрүп, айыл чарбасын алдыга жылууга оң аябай чоң салым кошкон. Ошол жанагы Осип Абрамович деген жазат, ал заслуженный водник болгон, жашташ болгон Болот менен. Болот ушул обкомго келип, анан жана ЦК болгон кездерде, как раз 43-жылдарда башка эч ким жок да. Ошондо жанагы Токтогул суу сактагычын, бобереги көлдөгү суу сактагычты, чоң чүй каналдарын куруу боюнча Совмин ЦК токтом кабыл алган экен. Кыргызстанда айдоо жерлерди көбөйтүү деп, ошол эле жылы 6 миллиондон ашык рубль бөлүп, 3 миллионун дорборлоого бөлүп, 3 миллионун Орто Токой водохранилищесин курганга, чүй каналдарын курганга бөлгөн экен. Ошого непосредственно жетекчи болуп өзү бир орус бар экен, главный инженер бул замы болуп, ошо ак көйнөкчөн болуп алып, ашу каналды бойлоп жүргөндөгү сүрөттөр, кинолор бар экен. Биринчи ушул чүй каналын курдурган, эми көп эле каналдарды куруптур бул киши, жалаң эле каналдар иштеп жүргөн экен. Болот Мамбеттин тушунда акчалар бөлүнүп, проекти түзүлүп, курулуш башталган. Бул Большой чүй каналы, аркы Орто Токой водохранилищеси точно бул документальный данада. Ушунун менен күчтүү болгондо, ушу менен эл абдан жакшы көрчү. Кыскасы Мамбеттен мындай коомчулукта элдин арасында биринчиден иштеген кишилер коркчу, экинчиден аябай сыйлашчу. Мында айкалышуу оңой менен болбойт да. Же корксат, же сыйлашса экөөнүн бири болот да. Мында экөө тең бар болчу. В столице нашей республики в течение 5 дней проходило совещание работников водного хозяйства Киргизии, на которое съехалось около 700 человек. Министр водного хозяйства Киргизии Мамбетов сообщил об итогах работы ирригаторов республики за прошедший год и задачах на нынешний.
Мамбетов рассказал о том, что усилиями строителей обеспечен частичный ввод в эксплуатацию Артатакойского водохранилища. Поля Чуйской долины летом прошлого года дополнительно получили из водохранилища 60 миллионов кубических метров воды. Это позволило труженикам сельского хозяйства вырастить богатый урожай. Строители обязуются уже в нынешнем году накопить в Артакойском водохранилище 100 миллионов кубических метров.